Үй шартында даамдуу самсы жасагыңыз келеби? Бул видеодо мен сиздерге камырдан тартып даяр болгонго чейин самсы жасоонун толук рецептин көрсөтүп берем. Эң жөнөкөй, ошол эле учурда эң даамдуу, жаңы баштагандар да оңой уйронуп алат. Эгер сизге тамак-аш рецептери жакса, менин каналыма катталып калыңыз. Күн сайын жаңы даамдуу жөнөкөй рецепттер менен жана пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп турамын. Самсыны эң даамдуу кылган бул камыры болот. Камырга керектүү азыктар: un, туз, жылуу суу жана 2 чай кашык кумшекер, жумуртка керек болот. Унду элеп, жумуртканы чагып, туз, кумшекерди салып, сууну куюп, жумшак кылып камыр жууруп алабыз. Даяр болгон камырды 15 мүнөт тыныктырып, 4кө бөлүп жайып алабыз. Даяр болгон камырга щедрая лето сливочный майын эритип алдым. Эгерде сары май болсо, сары майга кылса да эң сонун кытыраган, оозду эриген камыр болот. Даяр камырга майды сүйкө видеодо көрсөтүлгөндөй ороп алабыз. 4 камырды тең биринин үстүнөн бирин ороп, даярдап морозильникке 20 мүнөткө кое турабыз. Ага чейин фаршын даярдап алабыз. Фаршын мен витаминдерге бай болгон ашкабактан жасаймын. Негизи эле ашкабактын ден соолукка пайдасы аябай чоң. Андыктан баарына сунуштайм. Ашкабакты арчып, жууп, тазалап, кубик түрүндө туурап алдым. Бир ашкабакка 2 пияз жетиштүү болот. Фарш даяр болгон соң морозильникке койгон камырды алып, бөлүкчөлөргө бөлүп жайып алабыз. Жайылган даяр камырга фарш салып, 3 бурчтук кылып түйүп алдым. Андан кийин жумуртканын сарысын бөлүп алып, үстүнө сыйпап, күнжүтсеп, духовкада 40 мүнөт 230 градуста бышырып алабыз. Бул видеодо басым камырга жасалгандыктан баарын кылдаттык менен көрсөтүп бердим. Жакса лайк, комментарий жаза кетиңиз. Кийинки видеолордо самсы үйүнүн да түрлөрүн көрсөтүп берем.